Мамлекеттик көз карандысыздык күнүнө карата улуттук ат оюндары 27 августта башталган. Бүгүн болсо көпчүлүктү кызыктырган Көкбөрү оюнунун мыктылары Аккул ат майданында аныкталып, алгач улакчылар 3 жана 4 орундар үчүн күрөшүштү. Мында Ички иштер министрлигинин командасы менен Оштон келген достук командалары күч сынашып көрүштү. Баш аягы республиканын ар кайсы аймактарынан келген 12 команданын ичине суурулуп чыккан Ички иштер министрлигинин улакчылары менен достуктун таймашынын башталышында эле күчтүүлөрү дымагын көрсөтүп койду. Оюндун 19-мүнөтүндө Оштон келген бурлуу жигиттер атаандашынан 4-1 эсеп менен озуп чыгышып, кызыл кийимчен милиция кызматкерлеринин айласын кетиришти. Достук командасынын 4 оюнчусу мурдагы мелдештерде жаракат алышып, бул таймашка чыга албай калышканына карабастан алар болгону 8 улакчысы менен 11-2 эсеби менен жеңишке жетишип, 3-орунду ээлешти. Команданын капитаны Байыш Ниязов милиция кызматкерлери менен биринчи болуп таймашканы айтып, атаандаштардын даярдыгына баа берип кетти. Буйрук бизге экен, утуп алдык. Алар да күчтүү команда, күчтүү экенбиз, жеңип алдык. Балдардын тактикасы жакшы буйруса. Ошо полфиналда Сары Өзөн чүйдөн утулуп калдык. Себеби бизден 3 бала травма болуп калды. 2 атыбыз травма болуп калды. Көрдүңөр, 8 бала ойнодук. 8 бала 8 ат ойнодук. Эми буйрук экен, күчтүүсү жеңип алышты. Бул жолку Көкбөрү боюнча президенттин кубогуна арналган мелдештин байге фонду сири болгондуктанбы, таймаш өтө курч болду. Алгачкы жеңүүчүлөр аныкталгандан кийин 1 жана 2 орун үчүн оюн башталды. Таймаштын алгачкы мүнөттөрүндө чүйдүн Сары Өзөн командасынын улакчылары менен таластын жигиттери бири-бирине улак бербей чыныгы эрендердин эре оюнун көргөзө алышты. Үчүнчү жана 4 орунга жеткен атаандаштарынан айырмаланып, бул эки команда Аккул ат майданында биринчи жолу беттешип жатышкан жок. Эске сала кетсек, таластын жигиттери Сары Өзөндүктөр менен ойноп, былтыркы жылы көз карандысыздык күнүндө президенттик кубоктун ээси болууга жетишкен болсо, чүйлүктөр Нооруз майрамында биринчиликти алып кетишкен. Ошол себептүү ким утушка ээ болорун калыстар тобунун мүчөлөрү да алдын ала айтуудан карманып турушту. Бардык регионда өнүгүп атат. Эң күчтүү өнүгүп аткан улуттук оюндардын бири ошо Көкбөрү деп ойлойбуз. Ат оюндарында албетте ат чабыш Көкбөрү. 12 команда, Кудайга шүгүр, Баткенден бери Кадамжай командасы келип катышып атат. Нарындан Акталас командасы, мына Чүйдүн командалары бар. Талаштан 3 команда келип ойноп атат. Ош областынан командасы мына азиздар көрөт, 3-орунга 12 команда катышып, эң күчтүү командалар. Бүгүнкү ушул мелдешке дайынданып, биздин кыйынчылыктарыбыз ат жагынан болду. Көп аттарыбыздын бул травма болуп, ушул жактарын биз абдан бул лечит этип, ушул жагынан кыйынчылык болду. Мурунку травма болгон аттарыбыз менен бир атыбыз да аксап калып, бүгүнкү оюнда көрдүңөр, бир атыбыз ушу өлүп калып, 11 ат менен ойноп калдык биринчи таймдан кийин. Кыйынчылыктар ушу негизи өзү Көкбөрү өзү көп каражатты талап кылат. Буга жем чөбү керек, балдардын тамак ашы дегендей ушул нерселерден көбүрөөк кыйынчылыктар болот. Бүгүнкү майрам күнүнө карата күн ачык болуп, аба ырайынын ысык болгонуна карабастан, Аккул ат майданына Көкбөрү оюнун көрүүгө миңдеген улак ышкыбыздар келишти. Дал ушул эки күчтүү команданын мелдеши башталганда ипподромго эл жык-жыймат болуп, көрүүчүлөр эки жаатка бөлүнүшүп, бирок басымдуу бөлүгү таластын жигиттерин колдоп катуу сүрөөнгө алып жатышканы байкалды. Улак тартышты көрүүгө келгендердин арасында Кыргыздын белгилүү инсандарынан тарта чет өлкөдөн келген туристтерге чейин бар. Майрам күнү өзүм майрамдын үстүнө дагы Көкбөрү болгондо майрам кылат. Көкбөрү ишо дагы майрам. Эки кош майрам. Мен Көкбөрү оюнун көрүп алып, буга караганда хоккей кичинекей баланын оюну катары сезилди мага. Анткени улак тартышта ушунчалык курчтук жана өжөрлүк керек экен. Бул Көкбөрү оюну Кыргызды таанытып, Кыргыздын жүзү десем болот. Ошон үчүн баарыбыз ушул жерге келип атабыз. Кыргыз элинин эгемен майрамы менен куттуктайм. Элибиздин маанайы аябай жарык, жакшы, ушу кут болсун дайыма, ушу өзүбүзгө дайыма ушундай майрам болуп турсун. Ошентип айыгышкан катуу мелдеште чүйлүктөр 3-1 эсеби менен талас командасына утулуп калышты. Биз жаңгыс ушу Сары Өзөн чүйгө дайынданганбыз 2 ай. Жана ысык атада айтып келген балдардын бардыгы bir 5 kilometr, 10 kilometr günüge çırkaydı. Bir 10-15 kilometr toğuğa çıkıp attı. Attарды günüge 2 saat, 3 saat minip attık. Oşonun dayınlanganыбыздын мээнетин бүгүн үзүрүн көрдүк буйруза. Талас командасы үчүн өзгөчө чоң майрам болуп атат.
кош майрам болуп атат. Биз бүгүн кубокту 2 жыл катары менен жеңип алып отурабыз. Биз бүгүнкү жеңишке аябай кубанып отурабыз. Анткени биздин мээнетибиз жанды деп ойлойбуз. Муну менен токтоп калбайбыз. Биз дагы жаш балдарды өстүрөбүз. Көкбөрү oyunun биз өнүктүргөнгө бардык салымдарды кошобуз. Көкбөрү боюнча финалдык беттеште президенттик кубоктун жеңүүчүсү аталган таласта көкбөрүчүлөргө 1 миллион сом акчалай сыйлык кыйгарылды. Экинчи орунга жетишкен Сары Өзөнүн жигиттери 500 000 сомду алып кетишти. Ал эми үчүнчү орунду ээлеген Оштун Достук командасына 250 000 сом тапшырылса, Ички иштер министрлигинин улакчылары 100 000 сом акчалай байге менен кайтышты. Нурзада Сыдыкбекова, Марлен Маматканов, НТС.